Dünölük bank menen mına бүгүn 3-чү күн ошол өзүңөр билгендей Камбар-Ата биргеси боюнча талкуулар болду. Бул Дүйнөлүк банк бизге ТЭОну актуализация кылганга $5 миллион бөлүп берген. Ошол $5 миллион биз конкурс өткөрүп, бүгүнкү күндө ошол утуучуну аныктаганбыз. Бул Швейцариянын Эфре деген компаниясы утуп алды. Ошол жөнүндө талкуулар болду. Ошону менен мындан ары мындайча айтканда кантип иш алып барабыз, кайсы срокто булар бүтүрүш керек деп биз срок коюп атабыз. Ошо жылдын аягына чейин ошол негиздемени, техникалык, экономикалык негиздемени бүтүрүп бериш керек деп. Бул эң биринчи маселе болду. Экинчи маселе жана $500 миллион бөлүп беребиз деп милдеттенме алышкан. Ошону итап менен бөлгөн. Эndi кантип биз булар кантип каржылайт, кайсы убакта каржылайт, аны биз каяка жумшайбыз. Ошо боюнча сүйлөшүүлөр болду. Андан тышкары биз дайыма эле айтып келгенбиз. Ошол 10-11 числодо Вена шаарында, Австрияда энергетикалык форум өткөзөбүз деп. Ошо боюнча толкуулар болду. Ошо жерде форумду кандай негизде өткөрөбүз деп. Андан тышкары бул мына азыр жаңы эле биз ВКС өткөрөбүз, видео совещание. Бул өзбек, казак министрлиги менен ошолор дагы бул Камбар-Ата биргесине чогуу кошулуп курабыз деген ойлору бар. Бизде жол картасын кол койгонбуз былтыр январь айында. Ошол боюнча дагы азыр ошо дүйнөлүк менен чогуу биз презентация кылабыз. Өзүбүздүн эмелерибизди, пландарыбызды Дүйнөлүк банк презентация кылат. Ошо менен ошол биздин кошуна мамлекеттин бүгүнкү күндө ойлорун жана кантип каржылоо маселелерин талкуулайбыз.